Саламатсыңарбы? Бүгүнкү теле сабактын жалпы көрөрмандары, менин сүйүктүү окуучуларым. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабагыбызда көз карансыз мамлекеттердин шериктештиги, аларга кирген өлкөлөр жана Россия мамлекетин өткөнбүз. Мына ушул сабагыбызда КМШ уюмунун курамына кирген мамлекеттерди жайгашуу ордуна карата биз 4 топко бөлүп алганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда алардын бир бөлүгү болгон Кавказ артындагы өлкөлөр. КМШ өлкөлөрү жана алардын ичинен Кавказ артындагы өлкөлөрдүн физикалык, географиялык абалын билесиңер. Кавказ артындагы өлкөлөрдүн бири-бири менен окшош жана айырмалуу жактарын, чарбачылыгын, өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Кавказ артындагы өлкөлөрдүн дүйнөлүк экономикада ээлеген орду тууралуу маалыматтарга анализ жүргүзөбүз. Келгиле, анда баарыбыз жалпы жаңы темага көңүл буралы. Армения Азиянын түштүк батышында жайгашкан Кавказ артындагы өлкөлөрдүн түштүгүнөн орун алган. Армения түндүгүнөн Грузия, чыгышынан Азербайжан, түштүк батышынан Иран жана Азербайжан Республикасынын курамына кирген Нахичеван автономия республикасы менен, ошондой эле батышынан Турция мамлекети менен чектешип турат. Азербайжан бул өлкө дагы Азиянын түштүк батышында жайгашкан Кавказ артындагы өлкөлөрдүн чыгышынан орун алган мамлекет болуп саналат. Физикалык, географиялык абалына кайрылсак, Азербайжан республикасы түндүгүнөн Россия Федерациясынын курамына кирген Дагестан республикасы, түндүк батышынан Грузия, түштүк батышынан Армения жана Турция, ал эми түштүгүнөн Иран менен чектешет. Чыгышынан Каспий деңизи курчап турат. Ал эми сандык көрсөткүчүнө көңүл бура турган болсок, Азербайжан аянты 86,6 миң чарчы километр, калкы 9,9 миллион адам. Административдик жактан Нахичеван автономия республикасына, Тоолуу Карабах облусуна 66 район, 65 шаар жана 122 шаарчага бөлүнөт. Ал эми Арменияга көз чаптыра турган болсок, аянты 29,174 миң чарчы километр, калкы 2,973 миң адам, административдик аймактык жактан 11 облуска, 27 шаарга, ошондой эле 31 шаарчага бөлүнөт. Атрибуттарына кайрыла кетели. Силер көрүп тургандай, мына бул Азербайжандын желеги. 1991 жылы 5 февралда кабыл алынган. Ал эми желеги, герби желегине салыштырмалуу 1993 жылы 19 январда кабыл алынган. Армениянын желеги өзүңүздөр көрүп тургандай 1993 жылы 15 июнда кабыл алынган. Ал эми герби болсо 1992 жылы 19 апрелде бекитилген. Мамлекеттик түзүлүшү Азербайжан унитардык мамлекет. Башкаруу формасы президенттик. Мамлекет башчысы бүткүл эл тарабынан 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Мыйзам чыгаруучу жогорку органы, Милли Межлис, аткаруу бийлигинин органы премьер-министр жетектеген өкмөт болуп саналат. Ал эми Арменияда унитардык мамлекет, башкаруу формасы парламенттик, мамлекет башчысы президент 5 жылга бир гана жолу шайланат. Ал эми мыйзам чыгаруучу бийлигинин жогорку органы катары улуттук жыйналыш болуп саналат. Аткаруу бийлигинин органы министрлер кеңеши. Калкы Азербайжандын калкына бардыгыбыз көңүлүбүздү буралы. Калкынын саны 9,9 миллион адам. Негизинен улутунун көпчүлүк бөлүгүн, тагыраагы 90% азербайжандар түзөт. Ал эми калган бөлүгүн дагестандыктар, орустар, армян, авар, лезгин, курд, татар, грузин жана башка улуттун өкүлдөрү түзөт.
Калкынын жашынын орточо узактыгы 72-73 жашка барабар. Ал эми 1 чарчы километр жерге 120 адам туура келет. Ислам динин тутушат негизинен жалпы. Ал эми 62% мусулман шииттер, 26% мусулман сүннөттөр, шаар калкы 53% түзөт. Армения калкынын саны 3,7 миллион адам. Улуттук курам боюнча армяндар 93% түзөт. Андан башка Азербайжан, орус, курд, украин, грек, ассириялыктар жана башка улуттун өкүлдөрү да жашайт. Калкынын жашынын орточо узактыгы 74-75 жашты түзөт. Орточо жыштыгы 1 чарчы километр жерге 103 адам туура келет. Христиан динин тутат, ал эми шаар калкы болсо 64,2% түзөт. Мынакей бул жерден бардыңыздар, көп болдуңуздар. Демек улуттук курам боюнча Армения 93% түзүп көбүрөөк бөлүгүн түзсө, армяндар калкынын жыштыгы боюнча көбүрөөк 120 адамга жетип атат. Рельефине кайрыла турган болсок, Азербайжандын аймагынын негизинен тоолуу келет. Рельефтен 2 түрү таралган. Аянтынын жарымынан көп бөлүгүн тоолор ээлейт. Түндүгүндө Чоң Кавказ, түштүгүндө Кичи Кавказ тоолору курчап жатат. Деңиз деңгээлинен эң бийик жаткан чокусу 4466 метр Базар Жузи тоосунда, бул Чоң Кавказ тоо системасында жайгашкан. Тагыраагы Азербайжандын түндүк бөлүгүндө. Ал эми Армениядагы тоолуу өлкө, аймагынын 90%дан ашык бөлүгү деңиз деңгээлинен 1000 метрден бийиктикте жатат. Орточо бийиктиги 1800 метр, эң бийик жери Арагаз чокусу 4090 метр. Ал эми түштүк батышында Арарат түздүгү жайгашкан. Климатына кайрыла турган болсок, Азербайжан субтропиктик алкакта жайгашкан. Мелүүндөн субтропикке өтмө климат өкүм сүрөт. Жылдык орточо температурасы 14,5 градус Цельсий. Ал эми январдын орточо температурасы түздүктөрүндө 0 градустан -3 градус Цельсийге чейин жетет. Тоолуу аймактарында -3, -6 градус Цельсийге. Бийик тоолорунда -10 градус Цельсийге чейин жетет. Июлдун орточо температурасы ойдуңдарда 25-27 градус Цельсийни түзсө, бийик тоолордо 5 градустан төмөн болуп кездешет. Жылдык жаан чачыны ойдуңдарда 200-300 миллиметрге жетет. Ал эми Армения субтропиктик климаттык алкакта жайгашкан. Климаты негизинен континенттик, кургакчыл, бирок өлкө тоолуу болгондугуна байланыштуу климаттын ар түрдүү типтери кездешет. Түздүктөрдө январдын орточо температурасы -5 градус Цельсийден, ал эми тоолуу аймактарында -4, -6 градус Цельсийге чейин жетет. Июлдун орточо температурасы 24-26 градус Цельсий болсо, тоолуу аймактарында 18-20 градус Цельсийге жетет. Жылдык жаан чачын 200 миллиметрден 500 миллиметрге чейин жаан чачын жаайт. Ички сууларына кайрыла турган болсок, Азербайжан республикасында 8400дөн ашык дарыялар бар. Узундугу 10 километрден ашкан 850 дарыя бар. Алардын эң ирилерине Араказ, ал эми 500дөн ашык көлдөрү бар. Алардын 250ге жакыны тузсуз таза көлдөр болуп саналат. Ири көлдөрүнө Гаджикабул, Бейукшор, Кавказдагы эң кооз көл деп Гөйкөл көлү аталат. Армениянын жалпы аянтынын 1,6%-ын суу ээлейт. Ал эми Армения дарыялары Каспий деңизинин алабына кирет. Ири дарыяларына Араказ, Кура дарыялар келет. Дарыялары шарагып босоголуу болгондуктан кеме жүрүүгө ыңгайсыз, бирок гидроэнергия ресурстарына абдан бай келет. Арменияда 100дөн ашык көл бар. Алардын эң ириси Сиван көлү болуп саналат. Ал эми
ички суулары Армениянын жалпы аянтынын 4,7% ээлеп турат. Ал эми ландшафттарына кайрыла турган болсок, Азербайжан өлкөсүндө жалпысынан 14 корук бар. Алардын эң ирилери катары Көйкөл корук эсептелинет. Бул корук 1925 жылдан тарта иш алып барат. Өсүмдүктөрдүн 4000ден ашык түрү кездешет. Алардын 10дон ашык түрү эндемик болуп саналат. Ал эми 12000ден ашык жаныбарлар мекендейт. Мисалга алсак, аркар, кулжа, кашкулак, жапайы каман, бугу жана башкалар. Ал эми өрөөндөрүндө кургак тала, жарым чөл, ал эми тоолорунда шалба өсүмдүктөрү таралган. Ал эми Армениянын ландшафтына көз чаптыра турган болсок, тоо капталдарында 200 метр бийиктикке чейин тала өсүмдүктөрү үстөмдүк кылат. Аймагынын 5тен 1 бөлүгүнө жакынын жазы жалбырактуу токой жана бадалдар ээлейт. Ксерофиттик сейрек токойлор да кеңири таралган. Андан жогору субальп жана альп өсүмдүктөрү мүнөздүү. Арменияда Дилижан, Хасров жана башка коруктары, ошондой эле Сиван улуттук паркы бар. Тоолуу тала, шалбалуу субальп алкактары, жайкы жайыт катары пайдаланылат. Азербайжан экономикасы өнүгүп келе жаткан индустриалдык өлкөлөрдүн катарына кирет. Дүйнөдө 71 орунда турат. Өнөр жайынын негизги тармагы нефть, газ казып алуу жана иштетүү болуп саналат. Ал эми бул өнөр жайлар ички дүң продукциясынын 25%дан ашыгын берет. Нефть жана газдын базасында химиялык өнөр жайы өнүккөн. Полиэтилен, пропилен, спирт, каустикалык сода, полиэфир жана башкалар чыгарылат. Армения ички дүң продукциясында көбүрөөк бөлүгүн айыл чарбасы жана өнөр жайлар берет. Армения дүйнөдөгү электр энергиясы жетиштүү өлкөлөрдүн катарына кирет. Гидроэнергиянын негизин жергиликтүү энергия ресурстарын берет. Отундун басымдуу бөлүгүн сырттан алат. Россия жана Түркменистандан ташылып келинет. Ал эми Армениянын экономикасында маанилүү орунду Армросгазпром биргелешкен Россия жана Армения мамлекеттеринин ишканасы ээлейт. Ал газ куурларын жана газ сактоочу жер алдындагы жайларды куруп, оңдоо иштерин жүргүзөт. Ал эми кен байлыктарына кайрыла турган болсок, Азербайжанда Апшерон жарым аралы, Бахы архипелагдары, Куравой дуңу нефть жана газга бай келет. Ал эми темир, алюминий, полиметалл, алунит, сымап, кобальт, коргошун, цинк, молибден, таш тузу, йод, бром кендери казылып алынат. Минералдуу суулар, дары баткак кендери бар. Ал эми Армения мамлекетинде жез, молибден рудаларын жана алтын казып алып иштетүүчү ишканалар бар. Машина куруу өнөр жайы, электрондук автомобиль жана станок куруу тармактары үчүн жабдууларды чыгарууга адистешкен. Химиялык өнөр жайы, зергерлик буюмдарды даярдоочу өнөр жайы жакшы өнүккөн. Продукцияны экспортко чыгаруу боюнча 1-орунда турат. Ал эми зергерлик сырьёну негизинен алтынды жана алмазды Россия, Бельгия жана Нидерландиядан алып турушат.
Мынакей балдар, биз жогоруда силер менен Армения жана Азербайжан өлкөлөрү жөнүндө кеңири маалымат алдык деп ишенем. Сүйүктүү окуучуларым, биз силер менен Армения жана Азербайжан мамлекеттери жөнүндө кененирээк маалымат алып, саякатка да чыгып келдик. Ал эми азыр баардыгыңар үйгө тапшырма алгыла. Үйгө тапшырма Кавказ артындагы өлкөлөрдүн приоритеттүү багыттарын, анын ичинен туристтик жайларын контур картага белгилеп, концептуалдык карта түзүп келебиз. Ал эми сабагыбыздын акырында айтарым балдар, билим менен биз дүйнөнү багынта алабыз. Андыктан ар бир убактыбызды туура колдонуу менен дүйнө таанымыбызды кеңейтип, ар дайым билим алууга умтулалы. Бардыгыңыздарга жагымдуу маанай калуу менен келерки телесабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар демекчимин.